Юша алейхиссаламдын согуш учурунда олжолорду уурдагандарды табуусу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Юша алейхиссалам согушу үчүн даярданып жаткан. Армиясын аракетке өткөрүүдөн мурда армиядагыларга мындай деди: бир аялга үйлөнүп, бирок биргеликте болбогондор, үй куруп, бирок жашабагандар, бооз кой же төө алып төлдөшүн күткөндөр жана ушул сыяктуу бош эместер четке чыгышсын. Бул сөздү уккан бир топ аскерлер четке чыгышып, бир сап болушту. Юша алейхиссалам аларга мындай деди: силер бул жерде каласыңар, биз менен кошо барбайсыңар. Юша пайгамбар акылы жана көңүлү башка нерселерди ойлогон адамдарды согушка катыштырбоосунун себеби алардын согуш сыяктуу абдан зарыл жана кыйын ишке чын дилинен берилбөсүн билген эле. Алардын ушул себептер менен өздөрүнө жана армияга тоскоол болуусун каалабады. Бир аздан кийин душмандар менен беттешип согушат. Армия болсо согуш учурунда эң биринчи даражада эң муктаж боло турган нерсеси эле. Акылдуу командир Юша алейхиссалам согушууда аскер санынын көптүгү эмес, чын ыхлас менен согушка даярданган, чечкиндүү жана туруктуу аскерлерди алууну чечти. Ошон үчүн бул сыпаттарга ээ болбогон аскерлерди согушка катышуусун каалабады. Даярданууну аяктагандан кийин армия Палестинанын Арейха шаарына жортуул жасады. Шаарды басып алуу үчүн бешим убагында душмандын жерине киришти. Юша пайгамбар бул убакта күтүлбөгөн бир нерсе кылды. Күнгө карап: "Эй күн, сен да, мен да буйрукты аткаруучубуз" деди. Анан колдорун ачып: "Аллахым, күндүн батышын кечиктир" деп дуа кылды. Армиясын бир аз эс алдыргандан кийин чабуулга өтүүсүн буйруду. Аллаху акбар, чабуулга, кана эмесе армиям кол салгыла. Эки армия шаардын кире беришинде бири-бирине аралашты. Чабуул башталды. Аттын кишенөөсү жана кылычтын шаңкылдаган үнү менен согуш башталды. Бул учурда убакыт бат өттү. Күн батайын деп калган болчу. Бирок жеңишке жетише элек эле. Алла Юша алейхиссаламдын дуасын кабыл кылды. Шаарды басып алганга чейин күндүн батуусун кечиктирди. Көп өтпөй шаарды жеңип чыгышты жана күн батты. Эртеси күнү топтолгон олжолорду бир жерге топтой башташты. Топтолгон олжолорду жеңгендиктери үчүн Аллага шүгүр кылып өрттөшмөк. Олжолорду өздөрүнө бөлүп алууга тыюу салынган. Ал заманда адат ушундай эле. Ал мезгилде инсандар олжолорго ээ болушканда аны бир жерге топтошот. Андан кийин Алла асмандан от жиберип, топтолгон ал олжолорду күйгүзүп жок кылчу. Аны күйгүзүү Алланын өзүнө берилген олжолорду кабыл кылгандыгын түшүндүрөт. Олжолордун көптүгүнө азгырылган 3 аскер мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, олжолор ичиндеги алтындан уйдун башына окшош жасалган бир башты алышты. Үйгө кайткан убакта алтынды бөлүп алууну чечишти. Айтор асмандан от түштү, бирок олжолорду күйгүзгөн жок. Юша пайгамбар бул абал ортодо чыккынчылык бар экенин билдирүүдө. Араңарда олжодон пайдалангандар бар. Азыр ар бир уруудан бир өкүл мага кол берип ант ичсин деди. Ал мындай кылуу менен күнөөкөрдү табууну ойлоду. Ошентип уруулардын өкүлдөрү бир-бирден кол бере баштады. Бул учурда бир кишинин колу Юша алейхиссаламдын колуна жабышып калды. Ал убакта Юша пайгамбар: "Олжодон пайдалангандар сенин урууңдан, сенин урууңдагы аскерлер дароо мага келип ант беришсин" деди. Кол берүү учурунда 3 кишинин колу Юша пайгамбардын колуна жабышты. Булар олжодон пайдаланган 3 киши эле. Юша пайгамбар аларга: "Алган олжоңорду ордуна кайра койгула" деди. 3 киши абдан уялышты. Көз жаштарын агызып кечирим сурап, алган олжолорун алып келип тапшырышты. Юша пайгамбар да алып келинген олжону олжолордун арасына кошту. Андан кийин жалын келип бардык олжону күйгүзүп күл кылды. Бул окуядан алынган пайдалар: биринчи, иштерибиздин ийгиликтүү болуусу туура жана адилеттүү иштеп, чын ыхлас менен аткаргандыгыбызга байланыштуу. Акылында ой жана мүшкүл болгон же болбосо көңүлсүз иштеген инсандар эч качан ийгиликке жетпейт. Анткени аткарып жаткан иштин толук аягына чыкпастан жыйынтыгынын кандай болоорун да билишпейт. Экинчиси, иштерибизде сөзсүз ийгиликке жетүүгө аракет кылалы.
Бул дүйнөдө болгон бардык иш жана окуя Алланын буйругу менен болгонун унутпайлы. Чын ыхлас менен аягына чейин аткарган ишибизде биз каалабасак да, Алла биз билбеген, бирок сөзсүз биз үчүн пайдалуу болгон жыйынтыкты бериши мүмкүн. Муну билген киши өзү Алладан жакшылыкты сурап, жамандыкта жана зыяндыкта ага кайрылып, жыйынтыкты Алладан күтөт. Мындай адам жакшылык менен жолукканда Аллага мактоо айтып шүгүр кылат. Ал эми жамандыкка туш болсо, сабыр кылып чыдамкай болот. Эч качан артка кайтпайт жана иштөөдөн баш тартпайт. Үчүнчүсү, сөзүндө турбагандарды жана жалган аралашкан ибадаттарды Алла кабыл кылбайт. Ошондуктан бардык иштерибизде туура, так, чынчыл жана адилеттүү бололу. Туура жана чын көңүлдөн аткарылган иштердин бул дүйнөдө да жана акыретте да сыйлыгы бар экенин, жада калса акыреттеги сыйлыгы бул дүйнөнүн сыйлыгынан дагы чоң жана кымбат экенин унутпайлы. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул баян пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып берген окуялар деген китептен алынды. Биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар.